Сөз депутат Касымалиева Аида Камчыбековнада. Рахмат. Курсан Саттарович, мен туура түшүндүмбү, мурда жаза өтөп жаткан жарандар, мисал үчүн, аларды чыгаруу механизми жок болчу деп. Анда алар менен эмне, алар кайда жүрчү да? Аида Камчыбековна, анда мыйзам болгон эмес, бул ушу жаңы алынган кодекстердин негизинде биринчи жолу ушундай мыйзам кабыл алынып жатат да, механизмдери. Мурунку учурда алар көп учурда мындай чынын айтыш керек, анча толук кандуу иш жүргүзүлгөн эмес, толук кандуу. Азыр Кыргызстанда жаза өтөп жаткан канча чет өлкөлүк жаран бар анда? 360 бүгүнкү күндө. 360. 360. Азыр сиз айтып атасыздар, механизм кабыл алына элек биз иштеп атабыз деп, Эгерде ошол механизм кабыл алынса, ал кандай механизм болот? Урматтуу Аида Камчыбековна, азыр мына мыйзам кабыл алынгандан кийин биздин бүгүнкү күндө инструкциянын долбоору даяр. Буюрса бул сиздер колдоо берип, мыйзам күчүнө киргенден кийин, указ чыгып, президенттин жарлыгы чыккандан кийин, өкмөт тарабынан инструкция азыр тиешелүү министрликтердин межведомственный аралык инструкция иштелип чыгат, ал даяр. Ал күчүнө киргенден кийин, мен жогоруда айткандай, бардык тиешелүү министрликтер ушул инструкциянын негизинде жумуш алып барат. Мына таблицаны ачсаңыз, 3-чү окуудагы 19-1 чыгарып жиберүү боюнча. Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын кылмыш же жорук жасагандыгы үчүн жазасын өтөгөндөн кийин үтүр анын аймагында болуу үчүн деп абдан түшүнүксүз жазылып калыптыр да. Эмнени кайсы ойду берейин дегенсиздер? 19-1. Кара тамга мен жазылганда айтып атасызбы? Ошол биринчи абзац. Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын кылмыш же жорук жасагандыгы үчүн жазасын өтөгөндөн кийин үтүрдүн кереги жок. Бул жерде бул редакциялык сунуш. Анын аймагында болуу үчүн деп эмне себептен ушуну жазып атасыңар да? Түшүнүксүз сүйлөмчү. Менде чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасынын аймагына келүү жана болуу укугун ажыратуу төмөнкү. Сиз айткан 19-1 берене чыгарып жиберүү деп. Бул мурунку редакция. Чет өлкөлүк жарандардын же жарандыгы жок адамдардын кылмыш же жорук жасагандыгы үчүн жазасын өтөгөндөн кийин үтүр деп. Тышкы миграция чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген негиздери болбосо, Кыргыз Республикасынын катышуусу болуп эсептелген мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде жана Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу мыйзамында каралган тартипте Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарып жиберүүгө тийиш. Жок, менде башкача 3-чү окуудагы таблица, такыр башкача. Анын аймагында болуу үчүн, тышкы миграция чөйрөсүндөгү, анын аймагында болуу үчүн деген сүйлөм эмнени түшүндүрөт? Мен сизди түшүндүм, Аида Камчыбековна. Бул боюнча мен бул жерде редакциялык бир ката кетип калган го биздин. Ката кетип калган. Бизде да башка жүрөт, бул жерде бизде компьютерде алсак, мониторубузда башка жүрөт да ушу. Макул, мөөнөт боюнча карасак, мөөнөттү жасалган кылмыштардын түрүнө жараша төмөнкүлөр түзөт. Мисалы үчүн, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасына кирүү жана болуу укугу боюнча. Бул жерде дагы редакциялык каталар Кыргыз Республикасынын аймагына деген жерде. Оор кылмыштар үчүн 10 жыл, өзгөчө оор кылмыштар үчүн дайыма, анча оор эмес кылмыштар үчүн 5 жыл деп жүрөт, туурабы? Аны кантип аныктайсыздар? Аида Камчыбековна, сизге башкасын берип коет. Себеби дегенде Дастан Далабаевич, анан кийин бир топ депутаттар, комитеттин депутаттары, ошол эле мен айткан Бакирин Жамалович, Наталья Никитенко, Зар Кылычбектер берген, биз моундай кылып бөлгөнбүз, градация кылып туруп. Себеби дегенде эмне үчүн 10 жылдан анан жогору деп кеткенде, биз муну 2 жыл, анан 3 жыл, анан 5 жыл, 10 жыл кылып бөлгөнбүз да. Себеби дегенде ошол тууру болот дегенбиз. Эмне үчүн? Анда эмне себептен бул жакка башка документ коюп калды? Мен билбейм, сизге башка немени берип коюптур да. Мына 3-чү пунктту карасаңыз, өзгөчө учурларда бюджеттик каражаттын эсебинен деп турат. Ооба. Ушул өзгөчө учурлар кайсы учурлар? Өзгөчө учур дегенде, бул баягы чыгарып жаткан адамдар, жарандардын же жарандыгы жок адамдардын өзүнүн каражаты жок болсо, экинчи учуру чакырылган жана кабыл алган уюмдун же жеке жактын дагы мындай жок болгон учурда өзгөчө учур баягы чыгарып жиберүүгө тийиш болуп неме болгондо, ушул кээ бир учурларда ушул бюджеттин каражатынын эсебинен колдонулат да. Ушул сиздин оюңузча, мисалы үчүн баары эле бизде каражат жок, мени чакырган адамда каражат жок деп айтат да. Жок,
Урматтуу депутаттар, мен жогоруда айтканда, мисалы үчүн 378 былтыры чыгарылган болсо, бардык учурда, бардык ошол чакырылган чет элдик жарандардын эсебинен чыгарганбыз. Бардыгы. Бир да бюджеттен бир тыйын да кеткен эмес. Канча сомду түзгөн? Ар кандай, мисалы үчүн коңшу мамлекеттерге бул билесиз өзүңүз арзан турат. Кээ бир мисалы үчүн көбүнчө бул жерде менде ал даныйлар бар эле, көптөгөн мамлекеттерден ар бир мамлекетте өзүнчө индивидуальный болот. Эң көбүгө мисалы үчүн самолет менен кете турган болсо, мисалы үчүн коңшу мамлекетти алайлы, Россия болобу, Кытай болобу, аларга ошол сөзсүз түрдө ошол билеттин немесин өзү төлөгөн да, акчасыны. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинен дагы баягы виза алып аткан да. Азыр сиздер мына өзгөчө учурларды карап жатасыздар, ошондо бюджеттен канча акча каралды азыр алдын ала? 5 жылга 2 миллион 274 миң ошондой кеткен. Урматтуу Аида Камчыбековна, бул акыркы мына 19 жылдан баштап 6 жылга чейин эсептегенде 2 миллион 467 миллион сарп болуп калышы мүмкүн, эгерде жанагында учур болсо. Ошонун биринчи жылы, быйыл 2019 жылы 590 миң деп эсептедик, себеби ошол жанакы кисиинде отурган атуулардын, чет өлкөлүк атуулардын бошой турган графигине жараша түзүлгөн бул эсептөөлөр. Убакыт берип коңуңуздар кошумча, Аида Камчыбековна. Сиздер кайсы эсептерге таяндыңыздар? Алар мына өзгөчө учурларга келип калабы? Азыркы жазасын өтөп жаткан жарандардын учуру. Ооба, сиз айткандай ушул эмне үчүн акча маянасын бөлгөнбүз, өзгөчө учурга тиешелүү деп, баягы камактан чыккандан кийин кыйын учурлар болуп калат деп туруп, биз анализдеп чыкканда, азыркы учурда баягы жазасын өтөп чыкканда, мисалы үчүн 2018 жылы болгону 8 чет элдик жаран жазасын өтөп чыгат экен. 2019 жылы болсо 51, 2020 жылы болсо 36. Ошентип 6 жылга бөлдүк да. Ошо анализден чыгып, анан кайсы мамлекетте. Алдын ала кантип билдиңиздер? Алар өзгөчө учур, алар төлөй албайт, өлкөдөн чыгуусун. Биз мында болжол менен эле жасадык да, болжол менен. Болжол менен. Өзүнүн эсебинен болгон болсо, бул акча мамлекетке калат. Рахмат.